Мен биринчиден бул лингвистика факультетин тандадым. Себеби ушу Кыргызстанда чет жакка чыгып, элдер менен тыгыз мамиледе болгум келет. Ошол лингвистика бөлүмүн тандадым. Мага аябай жагат бул кесип. Мен математика предметин тандадым. Себеби ошол математика жагы боюнча математика деңгээлинди көтөрөйүн деп, ошол математика мугалими же ушу математик болоюн дедим да. Азыр математика жагын тандагандар аз, ошол себептен математика боюнча жумуш таап кетем деп ишенем. Жакшы окуп, жакшы студент болсом жумуш таап кете алам деп ойлойм. Ишеналы Арабаев атындагы университетке лингвистика тармагына тапшырайын дегем. Анткени келечекте мен лингвистика менен иштеп кете алам. Ар бир адам өзүнүн тандаган кесибин ошого жетүү үчүн астына максат койсо, ошол иштин аягына чыкканга аракет кылып далалат кылса, ошондо гана адам жете алат ойлогон ой максатына депчи. Мен ойлойм, кандай десем, мен мисалы мага деле ошентип башка жолго, башка нерсеге түрткү кылган адамдар болгон, бирок мен өзүм жактырган кесип, өзүм жактырып, өзүм каалап тапшырган, буга эч ким түрткү болгон эмес. Анан келечекте мен бул боюнча мен башка ушул кесиптин ээси катары Кыргызстанга таанылгым келеби, же башка кесиптин ээси катары таанылгым келеби, ал мен өзүмдүн жеке чыгармачылыгыма жараша болот, чеберчилигиме жараша болот деп айтам. Педагогика боюнча тапшырайын дегем. Бул азыркы убакта педагогдор азыр аз деп уккам. Жана өзүмдүн кичинекейимден бери арманым ушул болчу да, педагог болуш. Мага жаш балдар менен иштешке жагат. Өзүмдүн билген билимимди, өзүм билген нерселеримди өзүмдүн кичинекей досторума үйрөткөнгө аракет кылам. Компьютерный инженерияда иш табылат, ошол иш болбосо өзүбүз частный неме ачабыз, магазин ошол.